Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Таңкы Лайв. Эми биз сөзүнүн башында айтып өткөндөй эле сиздерге дарыгерлердин кеңеши боюнча маектерди баштамакчыбыз. Менин студиямдын биринчи эле коногу Бактыгүл Усупбекова, Евразия остеопатия институтунун жетекчиси Бактыгүл Шаржакеевна. Кутман таңыңыз менен, саламатсызбы? Саламат. Аман эсен жакшы жетип алдыңызбы? Жакшы. Таңыңыз кандай башталды? Көңүлүңүз кандай? Баары жакшы. Эрте турдук, эрте иш башталса баардыгы жакшы болот. Негизи эле адам болгондон кийин сөзсүз түрдө эртерээк туруп, ишти эрте баштаганга аракет кылса керек. Медицинада деле айтылса керек. Медицинада деле эми ар бир дененин ичиндеги мүчө 2 саат сайын өтө күчтүү болуп иштейт. Ошол эртең мененки ойгонуудагы биздин эң биринчи ашказаныбыз ошол эме 5-тен баштап ойгоно баштайт, 7-ге чейин. Ошол убакта ойгонгондо дененин баары ачыла баштайт. Ошон үчүн 5-тен кийин 6-7-де турган жакшы болот. Эрте жатып, кеч жатпай, эрте жатып, эрте турууга аракет кылышыбыз керек. Келиңиз, мен жогоруда аннотация берип өткөм телекөрүүчүлөргө. Негизи эле биз акыл эс тутумдун акыркы мезгилдеги начарлашы тууралуу сөз козгойлук. Тактап айтканда ошо өзгөчө бул нерсе эми улуу кишилерде түшүнсө болот. Жашына жараша деп. Бирок бул эс тутумдун начарлашы акыркы мезгилде ошо биздин жаштардын, өспүрүмдөрдүн кенеде балдарда да ушул нерсе байкалып келет. Анын себептери эмнеде деп ойлойсуз? Эми азыркы сиз айтып кеткендей эле эс тутумдун начарлашы биздин азыркы убакыттагы башка мурунку убакытка караганда табигаттын өзгөрүлгөнү, биздин жеп аткан тамагыбыздын өзгөрүлгөнү, анан мына могу гаджеттардын саны көбөйүп, телефон, планшет, ноутбуктардын саны көбөйүп атат. Илгери балдарга эми жашынакай белек катары оюнчуктарды, китептерди алып берсек, азыркы ата-энелер деген эми балдардын азыркы заманга жараша телефон, планшет алып бергенге аракеттенет. Ошонун аркасы да бар, өтө көп пайдаланууну. Эми тамак аштан деп кетсек, азыркы убакытта чыныгы таза табигаттагы илгеркидей тамак болбой, химия көп кошулуп атат. Анан чоң магазиндерге кирсек, эң көп бөлүм конфет сатуунун бөлүмү аябай узун и көп түрлөрү. Илгери мынчалык таттуулар аз болчу. Таттуулардын саны көп болчу эмес, азыр таттууларга ар нерсе кошуп, өзгөрүү кылып атып, ушу жарымынан көп эле химический состав кошулган, балдарды кайра жегенге аракеттенген нерселер көбөйүп кетти. Андан тышкары таттуунун айтасыз эмнеси боюнча, таттуу кантип эле эс тутумга таасир тийгизет. Таттууну адам жеген сайын биздин өзүбүздөгү микроорганизмдердин чыгарган ферменттери ошол таттуу нерселердин баарын ажыратат. Андан кийин канчалык көп жесең, ошол ажырата турган ферменттер да көп болот да. Ошон үчүн барган сайын өзүбүздүн ичибиздеги микроорганизмдер и ферменттер ошолорду тамактандырыш үчүн ошолорду санын көбөйткөнгө өзүбүз мажбур болобуз. Ошон үчүн таттууну жеген сайын дагы эле таттуу жеген келет. Ал эми таттуунун ажырагандан кийин чыккан газдар болсо өөдө жака көтөрүлүп, газ көтөрүлгөндөй эле баш жака чейин жетет. Жанакы денедеги ткань боюнча, тамырлар боюнча суу аркылуу денебизде 80-90% сууда. Ошону менен эле чогуу бирге көтөрүлөт да, андан кийин баары баш жакта калат. Ошону менен эми замкнутый круг дегендей, эми кайта эле жеген сайын өөдө жака таасир тийгизет, жоон ичек жакшы иштебейт, себеби газга толот. И эс тутуму начарлаган кишилер менен жакшы сүйлөшсөңүз, жоон ичеги жакшы иштебейт. Бул тамак аштыгы деле, гаджеттер деди. Андан тышкары балдардын өзүнүн кичинекей өспүрүмдөрдүн төрөлгөн убакыттагы болгон таасирлер төрөтүү кыйын болгондорду кийин чоңойгон сайын жанакындай мен айткан сизге гаджеттарды пайдаланганда мурунку өзүнүн төрөтүү убагындагы эң мындай эң катаал ооруга тийген жерине биринчи тиет. Себеби
баш жакта биз гаджет менен телефондорду пайдалансак, биздин өзүбүздүн көрүү багытыбыз кичирейет. Телефон кенедей, планшет деле кичинекей, ноутбук деле кичинекей. Ошондо менин өзүнүн бүт көңүлү мына ушундай кичинекей обзорго келет. Кабыл алуусу. Ал эми биздин эс тутумга таасирлүү болгон менин үстүндөгү кыртыштар могу жан жакта болот. Эме жанакы маңдайдагы сөөк, мына төбөдөгү сөөк, каракуш сөөктүн мына могу жерлери. Ал эми биздин көңүлүбүз эме бир жакты көздөй кичинекей обзордо болсо, анда баардык мына менин үстүндөгү кыртыш кысат. Ме эс тутумга туш келген жерлеринин баары кысыла түшөт. Адам 5 мүнөт отурбайт да, 5 мүнөттө эчтеке болбойт да. Азыркы балдар деген сааттап отурат да. Ошо менин үстүндөгү кыртыш кысылат да, ошо бойдон калат. Бизде өзүбүздө бар остеопаттарда. Биз 20 секундтан кийин колду албай кетире берсеңиз, диагностикадан кийин сразу эле дарылоо башталат. Ошон үчүн бизде остеопаттар денеге колду тийдиби, 20 секундтун ичинде эмне болуп атканын сезгенден кийин колду албасаң, андан ары уже дарылоо баштала берет. Ошондой эле да ар нерсеге тийгенден кийин программа катары мээде уже бекилип калат. Анда мына ушундай гана болуш керек экен деп дене кысылат. Ошон үчүн азыркы балдар гаджет менен отургандардын баарында бир чагы эс тутум өздөрүнү билгизген менен акырындык менен суроолорду берип сураштырсаң, былтыркы жаттаган ырларыңды эсиңде барбы деп келген балдарга сурасаң, андайды билбейт, уже жок. Жакындагын да кээ бирлер айта албайт. Урматтуу көрүүчүлөр, эми биздин Бактыбул Шаршакеев айтып атат, планшетти кармабаш керек деп. Мен кесибиме байланыштуу, себеби алдыда сиздер тараптан бизге сөзсүз түрдө билдирүүлөр келет деп үмүттөнөм. Ошол себептен уруксат берсеңиз, планшетти бүгүнчө мен колдонуп турайын. Эскерте кетейин, түз эфирдебиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошол себептен биздин ушу остеопат Бактыбул Шаршакеевнага акыл эс тутуму боюнча суроолоруңуздар болсо, түз байланышка чыксаңыздар болот, сыналгыда жазылып турат. 670191 сандары менен, ал эми билдирүүңүздөрдү да калтырууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. WhatsApp номерге 0501 670191 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар, Бактыбул Шаршакеевнага берип, ага жооп алууга аракет кылмакчыбыз. Келиңиз, эң маанилүүсү өзүңүз баса эле өттүңүз, ушу жаш балдардын эс тутумунун начарлашы. Ал канча жаштан баштап билине баштайт жана аны дарылоого мүмкүнчүлүктөр барбы? Мынтайда кичинекей бала төрөлгөндө эле, эгерде энесинин курсагынын ичинде болобу, ошол убакытта кысылып калган болсо, же төрөттөн кийин кысылаган болсо, көпчүлүк убакытта төрөт деген бала башы менен келаткандан кийин баш жагы катуу кысылат. Ошон үчүн ата-энелер билиш керек, ушул кысылган бала кийин өскөн убакытта эмгектегени, басканы, турганы боюнча башка балдардан кысылбай жөн эле төрөлгөн балдарга караганда кеч сүйлөп, кеч басып, кеч отура баштайт, кеч жөргөлөй баштайт. Демек кийин анан окууга барган убакытка да, ошол убакта да кичинекейин деле билинет. Баардыгы кеч жасаса, кийин эс тутум жактан да өзгөчө болот. Бул бир. Андан тышкары төрөттөн кийин эгерде балдардын кыймыл аракети гиперактивдүү дейбиз. Балдар ушундай шогураак боло турган болсо да, бул да кийин биринчи белги, кийин эс тутум жактан өзгөрүү болот. Андан тышкары уйкусу, эс тутум баарын байланышкан нерсеси, уйкусуна да таасир тийгизет эс тутум. Андан тышкары өзүнүн жанакы жүрүш турушунда эмоциялык жактан тез ыйлап, тез күлүп, тез өзгөрүлүп турат, тез ачуусу болот. Ошонун баарын ата-энеси кичинекей кезинде эле ошонун баарын байкаш керек. Бул кийин эс тутумга таасир тийгизет. Андан тышкары бизде мындай айтабыз: эгерде төрөт убагында кысылып калып, бети башында кызыл тактар болуп, же болбосо көгөрүп төрөлсө, же төрөлгөндөн кийин катуу кыйкырбаса, же могу киндик оролуп калса, же төрөт убагында эми чыга албай калганда
курсакты басып чыгарып эметкен балдар кийин баары бир мээ жактан өзгөрүү болот. Ошон үчүн силерге бир гана нерсе айтам, ушу жаш мамаларга, ата энелерге прививка жашаган убакытта бир аз кечирээк, бир аз жылдырып схемасын жасасаңар, ошондо балдарыңар сүйлөп кетип, басып кеткенден кийин жасаганда анчалык мына эс тутумга таасир тийбейт, гиперактивдиги болбогон балдар болот. Ал эми себеби ар бир вакцинацияда мурунку вакцинацияга караганда башкача да. Мурун бизде бир вакцина жасаганда 3-дөн 2ден болчу. Азыр бир сайганда 7-9 вакцина салынат. Анын ичинен тирүү вакциналар да бар да. Алар тирүү жан каяка барат? Эң адамдын денесиндеги эң жараттуу же эң кандай десем, иш жагынан жакшы эмес болгон жерлерди көздөй умтулат. Илдет бар жерге. Вот, илдет бар жерге барган жер, булардыкы төрөлгөн, төрөттөгү кыйын төрөгөн балдардын баарыныкы это баш сүйөгү. Негизи бирок сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүш керек да бала. Эмдөөдөн өтүш керек. Бизде мындай айтабыз, эми остеопаттар азыр биз уже канча 13 жылдан бери Кыргызстанда барбыз. Ал эми 9 жылдан бери заң катары саламаттыкты сактоо министрлиги жанакы башка мамлекеттерде заң катары бекитилген биздин медициналык кесип. Мына ошол биздин кесипте бир нерсе айтабыз. Эгерде бала төрөлгөн убакытта кандайдыр бир оорчулук менен төрөлүп, жана мен айткан нерселер катары болсо, анда баланы сөзсүз түрдө жок дегенде бир жолу остеопатка көрсөтүп коюш керек. Жанакы айткан эс тутум катары, гиперактивдүүлүктөр, ар кандай эмоциялык өзгөрүүлөр болбойт. Эгерде биринчи 20 төрөлгөндөн кийин 21 күндүн ичинде остеопаттын колуна түшүп, түздөп, андан кийин ичиндеги ткандардын баарын дем алтырып койсо, кандай гана диагноз койбосун кийин ошолордун баарын 21 күнүн ичинде такыр жокко чыгарса болот эле. Андан кийин 3 ай деген бар. 3 айдын ичинде балдарды ата энеси 3 айдын ичинде жанында алып жүрөт. Мүмкүн болушунча жакын эми колду көтөрөт. Себеби ошондо эне менен баланын байланышы бар. Энен менен баланы ошол убакытта пластилин, кадимкидей бизче. Адамды да ошол убакытта кол менен ыйлаактыгын, уктабаганын, курсагында эмеси курсагы ооруганын, эме албаганын, сор албаганын, дем алганда оозу ачык бойдон жатканын, мунун баарын өзгөртсө болот, себеби пластилин. Ошон үчүн биз айтабыз, төрөлгөндө бир жолу жок дегенде остеопатка көрсөтүп койсоңуз, кийин мурду менен дем ала албай балдар жүрөт, көзүндө төрөлгөндөн кийин мына чылпактап эле эмеси бир жагы ачылган жок каналы дешет. Анда ошонун баары жокко эсе болот эле. А мунун баары кийин мына азыркы биздин тема боюнча эс тутумга түпү-түз таасир тийгизет. Бизге 729 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Менин балам 2,5 ай жашта, такыр уктабайт, күн менен түнү алмашып калган, күндүз уктайт, түнү менен уктабай чыгат. Жаңы эле уктады, мунун себептери эмнеде, каяка барсам болот дейт. Эми азыр айткандай, остеопатка кичинекей мына могу БПге кандай эме дары эчтеке берүүгө болбойт. Ошон үчүн кол менен гана остеопат жардам бере алат. Демек, баланын ыйлаактыгы, бала ыйлаган сайын өзүнүн денесинин ичинде кысылган нерсени бошотконго өзү аракеттенип атат. Автоматически, рефлекторно деп коебуз. Ошон үчүн абдан ыйлак болгон балдарды биринчиден сөзсүз түрдө остеопатка алып барыш керек. Себеби алар кол менен эле сезүү, бизде врачтарды 3,5 жыл окутабыз да, 3,5 жылдын ичинде могу колдун көргөнүн үйрөтөбүз, укканын үйрөтөбүз, анын тыңшаганын үйрөтөбүз. Ошондо алар балдарды караганда эле кайсыл жери кысылганын. Азыр абдан модно могу атлантты ордуна коебуз, жанакы моюн омуртканын биринчи омурткасын ордуна коебуз деп айтышат. Кеп биринчи омурткада эмес, ошолорду алар жакшылык да кылып атат, элди да бузуп атат. Ошо атлантты оңноп келген адамдардын саны да көп. Кичинекей балдардын моюн биринчи атлант эмес, моюн менен баш кысылып, моюну жок болуп калганда, бала кыйкырган сайын өзү ошол жерге кысылган
бир нерсе кысылбайт да, балдар деген пластилин. Мисалы мына могу баш сөөктү карасаңыз, ылдый жагында болгону 4 сөөк. Мына основание черепа деп коебуз, эң баш базисы биздин баш сөөгүбүз 4төн турат. А төрөлгөн баланыкы ар бир сөөк жок дегенде 7-8 түрдөн турат. Ошондо ылдый жагы жок дегенде 40ка жакын майда сөөктөрдөн турат. Биргелек чыныгы мындай каты элек убагыда. Ошон үчүн төрөттө кысылганда өзүңүз ойлоңузчу, өтүп баратканда ал жөн чыкпайт да, спираль түрдө чыгат. Анан төрөт жолунан өткөндө ошондо мына могу сөөктүн бирөөсү эле жылса, уже бала ага тынчсыздык түзөт. Бала ыйлайт, ыйлаган сайын өзү ошол кичинекей майда болгон кысылган сөөктөрдү бошотконго аракеттенет. Остеопатка алып келсе, ошону ордуна коем дебейт. Кол менен кармап эле, мунун баары 90-80% сууда. Суу катары дарылайт. Ошондо суунун ичинде калкып жүргөн жанакы сөөктүн бирегелек бөлүктөрүнүн баары өздөрүн эле, себеби адам бул жаратылыш деген ушундай түзгөн, ар бир мындай түздүккө аракеттенет. Кол менен эле акырын отуруп эле суу бизде методикалар арда, структура деген болот, сөөк менен иштей турган. Ал эми жидкостный деп коебуз, суунун денедеги болгон суулар менен иштесе де болот. А кичинекей баларды ошондой гана метод менен иштетебиз. Ошон үчүн окууну биздин 3,5 жыл бүткөндөн кийинки врачтар биринчи чоң кишилерди көрөт. Себеби аларды колун, бутун, ич агардын баары менен иштейт. Ал эми ювелирдүү иштеген кичинекей балдар менен иштегендер ошондон акыл, сөөк, муундан тышкары дененин ичиндеги суунун ичиндеги калкып жүргөн нерсе менен иштегенди үйрөнүп алган остеопаттар болот. Кийинчи опыт менен эле кичинекей балдарды дарылайт. Ошон үчүн мына иштеп жүргөн кишилерден сиз кичинекей балдарды да көрөсүзбү деген эле суроо менен билсе болот. Колу канчалык мындай сезгичтиги канчалык өрчөгөнүн. Ошон үчүн жанакы азыркы айткан суроо боюнча баланы алып келсе, мына ошонун ичинде өзгөрүү кол менен эле жасоого болот. Эч кандай дары бербей, укол сайбай, ийне сайбай да дарыласа болот экенде. Дагы бизге суроо келип түшүптүр. 558 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Гиперактивдүү балдардын белгилерин кантип байкасак болот? Менин балам күнү түнү жанталашып көп чуркайт, таарынчак, ыйлак дейт. Эми азыр мына айтып кеткендей эле, эгерде денеде бирдеме кысылган болсо, төрөттөн тышкары да бала басып турганга чейин, басканга чейин бир нече миң жолу жыгылат. Муну ошолор бирок пластилин да кайра эле туруп кете берет. Бирок кээде таалуу жерге жыгылып калгандан кийин ошол жыгылган жердеги нерсе денеде кысыла түшөт. Кысылгандан кийин бала денесин өзү бошотконго барып келет. Гиперактивдүү балдардын денесинде кысылган нерсе бар. Биринчиден, сөзсүз түрдө. Андан кийин үстүндөгү булчуң эт менен булчуң эттин үстүндөгү фасциялар кысылса, сөөктөр болсо, бул жеңилирээк эле боло турган нерсе. Ал эми түбүнө чейин кирип кетсе, мээнин үстүндөгү кыртыш, ал деген ылдый жакта жүлүн аркылуу өтүп, бүтүн денени бүтүн курчайт. Анан ошондон чыккан сары нервтер көрсөтүлгөн, нервтердин үстүндөгү чел кабык менен де дененин баарына тарайт. Ошол ичиндеги мээнин ичиндеги чел кабык кысылса, анда аны бошотуш абдан кыйын да. Ошондо гиперактивдүү балдар пайда болот. Терең жактагы кысылууну бошотуш үчүн көп чуркаш керек, көп сүйлөш керек, көп кыймылдаш керек. Андан кийин эмоционалдуу жакта бир түрдүү бала болбойт. Тез азыр энеси айткандай, тез ыйлап, тез кыйкырып, бирдеме жакпаса кыйкырык истерикасын көрсөтөт. Мына ошол балдардын мына ошол симптомдордун баары эле гиперактивдүү. 342 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсызбы? Менин кызым 2 айынан баштап түндө бакырып, катуу ыйлап баштаган. 1,5 жашка чейин. Азыр 3 жаш 4 ай болду. Задержка речи слабый болуп калды. Мен башын бүт тапшыргам жакшы чыккан. То есть эмеге салган турбайбы? Рентген же болсо УЗИ кылдырган экен. Баштары таза чыгып туруп, бирок бар экен да оору. Эми биринчиден айтып көрүш керек, 2 айында эмне болду? Кичинекей бала 5 жашка чейин ооруганда өзүнөн өзү оорубайт. Жанакынтип эгерде травма болуп төрөт убагында кысылып калбаса.
үй бүлөдөгү ата эненин мамилеси. Эгерде үй бүлөнүн ичинде ата энесинин ортосунда кандайдыр бир түшүнбөөчүлүк, чыр-чатак боло турган болсо, мунун баары бала сезет. Себеби энесинин эмчегиндеги сүтү менен келет, бияка баары сезет. Ошон үчүн биринчиден өз ойлоп көрүш керек, жана азыр кызмат эткен 342 менен өткөн абонент. Эне 2 айында эмне болгон? Үйүндө эмне болгон биринчиден, андан кийин 2 айында жумушка чыктыбы, баланы көпкө чейин калтырып коюп атпы, жалгыз болдубу, бала калтыруу деген сезими калат. Уруш болсо, бул деген коркунуч нерсе алып келет деген нерсе болот. Ошонун баары бир стресс деген тоже жанакынтип травма болбосо деле менин үстүндөгү кыртышты да кысат. Ошентип бир жери кысылган болуш керек. Анан азыр канча жаш? Бир 4 жаш деп калдыбы? Азыр айтам. Алгыз азыр 3 жаш 4 ай экен. 3 жашка чейин бала сүйлөбөсө, сүйлөгөндө да сүйлөй баштаганда биринчи булардын үнү чыгат да. Үндөрдү чыгара албаса, андан кийин мына муун айтат, муун айта албаса, анан сөз келет. Андан кийин гана сөздөрдү куруп, кичинекей сүйлөмдөрдү түзө баштайт. Эгерде ушундай этаптарды бала өтпөсө, энеси сезиш керек эле, баягы муундар менен эле токтоп калдыбы? Демек, муундар деген 5, 6, 7, 8 айынга чейин эле болот да. Эгер азыр ошондой болсо, демек азыр түшүнүп атат, канча кайсыл убакытта баланын өсүп өнүүсү токтоп калганын. Ошо сүйлөбөйт деген бир нерсе, бирок ал сүйлөп сөздөрдү бирден сөз, мен, ал, на, дай деген сөздөрдүн баарын мама, папа дегенди уже 1 жаштын тегерегинде балдар айтыш керек. Ошол болбосо, демек азыр 4-3 жаштагы бала токтоп калган өсүүсү 1 жашта экен да. Ошон үчүн ата-энелер эгерде бала сүйлөбөсө, сүйлөөдөн кечигип атса, андан кийин түшүнүү сезими, айткан сөздү жакшы түшүнбөсө, биринчиден кулак, уу жагы кандай экенин ошону билип, текшерип сурдологтордон. Андан кийин анан уже мээни кылыш керек. Бирок өзүңүз карасаңыз, кулактар 2 жакта. Мен жана айтпадымбы? Эгерде балдар дайыма эле кичинекей нерсени карай берсе, кысылат 2 жактан, кулактын тушу да болот. Ал да кысылышы мүмкүн. Ошон үчүн кээде ошо айтабыз да, балдарды суббота, базар күндөрү мына могу бош убакытта, окубаган убакытта өзүңөрдө, чоң кишилерде, кичинекей кишилерде табигатка чыгыш керек. Байгүнүндө айтып кеттим эле, биздин Кыргызстан эң табигаты сонун болгон жер, суктана турган жерибиз бар. Эл келген коноктордун, чет жактан келген коноктордун баары ушул нерсени айтат. Кандай сиздер берекелүү, кандай ушундай сонун жаратылышта жашайсыңар. Биз ошону колдонуп, бош убакытта чыгыш керек да, балдар бир гана жерди момдай телевизор, гаджеттерди карабай, биздин табигатты айлана чөйрө бүтүн көрсөк, бул да жардам берет. Анан жанакы тамак аш, таттуу дегенди токтотуш керек. 342 менен бүткөн абонент, ойлойм сурооңуздарга жооп алдыңыз деп, 600 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Кызым 4 жарымда бутуна вальгус, плоскостопия жана касалапас деген диагноз коюшту. Кантип дарыласак болот? Рахмат, бар болуңуздар. Мындай болуп атпайбы? Аягы мынтип майпаңда болуп калып, түз болуп калып, плоскостопия жана айткан сөздөрдүн баарын ушу деги басышы баланыкы туура эмес болот. Кээ бирлердики бир бут эле майрайат, кээ экөө тең. Ошонун баары мынтип айтабыз. Аяктар бут каяктан өсөт? Жамбаштан. Ошон үчүн биринчи жамбашты ордуна коюш керек. Аны энеси деле текшере алат. Кичинекей баланы жаткызып, андан кийин жаткызгандан кийин мына могу межягодичная складка деп болот. Мына 2 жамбашын акырын гана бириктирсе, түп-түз сызык болуш керек. Эгерде түп-түз сызык болбосо, бир жака мыйрыйып, оңго солго кетсе, жамбаш ошол жакты көздөй кыйшайып калган. Андан кийин сөзсүз түрдө баскан жагында, басуу жагында өзгөрүү болот. Эгерде бул жак баары туура болсо, дененге эң башкы компьютер деген баш мээ. Мээ сөөктүн мына так чокусунда
чокусундагы зона мына кулакты көздөй кеткен жер, ушунун баары адамдын басканына жооп берет. Демек, баланын ушул жеринде чокусунан бирдеме болду, жанынан бирдеме болду, ушул жерден импульс ылдый жакка чейин барбайт. Демек, баланы биринчи бияк жамбаш жагын, анан баш жагын дарылаш керек. Ошон үчүн даже остеопатияда ушундай багыт бар. Кранио-сакральная система депчи. Кранио деген баш, сакрум деген өтө жашыруун, өтө керектүү нерсе деген мына могу 8 көз. Эки жамбаш сөөктүн ортосундагы чычаң. Мына өкө адамдын ар бир адамдын ден соолугу бекем болгон кишинин кыймыл аракети баш жак менен жамбаштыкы бирдей. Эгерде ошол асинхронизм болуп чогуу иштебей калса, биринчиден эле буну көрүүгө болот буттардан, баскалынан, жүрүшүнөн, андан кийин өзүнүн кыйшайганынан же турганынан. Бирок бул жер кыйшалганда эл ойлойт, мына азыр вальгус болуп атам депчи. Вальгустун несеси бул ушул жер гана өзгөрүү. Ушул жер кыйшайса, дененин ичиндеги эки өпкө бар, өпкө жакта кыйшады, жоон ичиндеги ичектер да ошентип кыйшайды. Демек, өдө көтөрүлсө, көз, мурун, да тил даже. Тил жактан тил, мына бил тилдин бардык жерге таасир берет. Таасир тийгизет. Ошон үчүн биз айтабыз, биздин өзүбүздүн мына могу биздин остеопатия деген специалитетибиз, специальностьбиз. Өзгөчө кесибибиз, өзгөчөлүк ошондо биз денени жалпы көрөбүз. Ушу аяк ушундай болуп атабы? Келиңиз. Бул аягын гана айттыңыз го, азыр мен сурап көрсөм көрөсүз. Көз жактан да өзгөрүү, кулак жактан да, тилден да өзгөрүү ал балада бар. Уктоосунда да бар, туалетке барганында бар. Ошону менен басканда өзүнүн баскандагы майпайган бутун эле көрүп атпайбы? Ал өзүнүн денеси да башкача болот бул балдардыкын. Ошон үчүн остеопатка көрүнсө, денеде кандай гана тили чыкпай атабы, эс тутум жактан начарладыбы, басканы туура эмеспи, гиперактивдүүбү, бизге баары бир. Остеопатка келгенде биз кол менен денени бүтүн текшеребиз. Андан кийин ошон үчүн бизге келген оорулар кээде айтат, эже баягында мен сизге айткан эмес элем, мисалы мен менструальный циклым туура эмес иштеген, жоон ичегим жакшы эмес, андан кийин уктаганда начар эле уктачым. Сизден кийин уктаганым сонун болуп, жоон ичегим жакшы, андан кийин унутуп да калыптырмын. Акыркы жолку менструациям такыр башкача болуп келиптир. А келген болсо эме белим ооруп атат деп келген кыз. Ошондой эле да бизде бир эле симптом менен келет, тегеректин баарын оңдосо болот. Эркектерге деле ошондой. Эме келишет, белим ооруйт дейт, белим ооруган эркектерге сразу айтабыз. Жыныс мүчөңүз кандай, туалетке барганыңыз кандай, түнчүндө турасызбы, тийгениңиз кандай, баягында илгеркидей кичинекей балдар болгондо ойногондо кимдин эмеси алыс эме учурайт пипи кылганда кандай, азыр деген кичине шалбырайды түштүбү деп ушинтип сурай баштасаң унчукпай айтат. Айтканыңыздын баары бар деп. Ошон үчүн бел менен келет, бүт баарын, тегеректин баарын оңдогонго аракеттебиз. Чоң кишиби, кичинекейби, майда балдарбы, баардыгы бирдей. Ошон үчүн эгерде эл түшүнсө, остеопат деген денени бүтүн текши жалпы карайт. Ооба. Урматтуу 600 менен бүткөн абонент, сөзсүз түрдө Бактуу Шашакенин программанын соңунда дарегин жана телефон номерлерин айтабыз, себеби азыр суроолор көп болуп атат, жооп берип ошондуктан сөзсүз түрдө даректер айтылат, сиздерге жооп болот. Дагы суроолор көп келип атат, мен окуп коеюн, телекөрүүчүлөрдү күттүрбөй. Саламатсыздарбы, врачтын номерин айтып кое аласызбы дейт, 911 менен бүткөн. Бир жолу номериңизди айтып коюңуз, жазып алсын, андан кийин мен суроомду улантсам. Жакшы. Биздин институттун клиникасынын телефону 552 02 99 99. Же болбосо 501 22 99 99. Калем китаптарыңыздарды даярдап коюңуздар. Программанын соңунда дагы сөзсүз түрдө дагы бир жолу Бактуу Шашакеналардын клиникасынын дарегин жана ошондой эле телефон номерин дагы бир жолу кайталап айтабыз. Суроо келиптир. Гиперактивдүү балдар деп айтып атасыздар. Чындыгында Кыргызстанда өтө көп кездешип атат. Мен Россияда иштеп келгенмин. Бүгүнкү күндө 1 жылдан бери Бишкекте жүрөбүз. Балам садикке барат, ошол жерден байкайм, Россияда мындай нерсе аз болчу, эмне үчүн Кыргызстанда мындай балдар көп болуп кеткен дейт. Эми чын айтканда статистиканы жүргүзгөн жокмун. 164 менен бүткөн абонент жазып. Россияда да эми кишилерди көрөм, Москвада менин пациенттерим бар.
эми аяк Россия менен Кыргызстанда ушундай көп гиперактивдүү балдардын баары бирдей эле. Мен жана айткандай, эгерде төрөт убагында жанакындай көп проблема менен, кыйынчылык менен төрөлгөн адам балдардын биринчиден жанакы гаджет таттуу, андан тышкары алардын баарын сөзсүз түрдө такыр алып салыш керек, ошондой болбош үчүн. Экинчиден, төрөттө кыйын болгондордун баарын айтам. Мүмкүн болушунча вакцинацияны бир аз жылдырсаңар жакшы болот эле. Себеби бул башка жактан келген вакцина дагы башка жактын аминокислоты, белоктор ичиндеги состав именно кай жер эң бош жер, эң илдети бар жерге көздөй умтулат да. Ошон үчүн ал баш болот. Ошон үчүн баш жакта өзгөрүү болсо эле балдар гиперактивдүү болот. Ошон үчүн менин айтканымды эгерде эметсеңиз өзүңөр көрөсүздөр, бала дарыгерге алып барбаган күндө эле жанакылардын баарын чектетип салсаңыз эле бара өзгөрүлөт. Бирок бир жуманын ичинде бала истерика болуп кыйкырат, таттуу келе, мага телефон керек, гаджет керек дейт. Бир жума чыдап койсоңуз эле бала өзгөрүлө баштайт. 3 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Менин уулум 16 жашта, переходный возрастта болуп атат. Ошол себептенби билбейм, бирок башынан эле түнт болчу, азыр такыр кишилер менен сүйлөшпөй калды. Башым деп жатып калып атат. МРТга салганбыз, таза чыкты. Бирок күндөн күнгө өзүн жаман сезип, арыктап атат. Көптөгөн дарыгерлерге бардык. Сизден кеңеш уксакпы дегенмин дейт. Эми 16 жаш. Мындай болуп атат. 16 жаштагы бала эми азыр эле эмес, мурун деле өзү айтып кетти го, кичине бала түнтүрөк болгон экенинде. Түнтүрөк болгон бала өзүнүн денесиндеги, ичиндеги турмушу бөлөк, ой кепи бөлөк, башкача тегерек чөйрөнү башкача караган бала болуш керек. Ошондо эле көңүл бурсаңыз жакшы болмок. Себеби мен айткандай 5 жашка чейин бала бир аз өзгөрүлүп турса, өсүп жаткандан кечигип башка этаптарды өсүү этабын кечигип жатса, 5 жашка чейин остеопатка сөзсүз түрдө көрсөтүш керек. Эми азыр 16дагы балага жардам бере алабыз. Мисалы, бирок жардамдын баары кичинекей эле болот. Азыр балким кичине ачылып, шайыр болгонго жардам бере алабыз. Себеби андан кийин дене көзү ачылып башка жакты караганга, эл менен кошулганга кошулушу мүмкүн. Эгерде денесиндеги кысылган жерди тапсак, ошону бошоткондо эле бала өзгөрүлө баштайт. Чоң киши деле өзгөрүлө баштайт. Көңүлү көтөрүлүп, жакшы көргөн тамак жеп, жакшы көргөн кино көрүп, жакшы көргөн кишилер менен сүйлөшө баштайт. Кысылганда жан кыйналып турса, эчтеке эчкинин кыртышын эчтеке сезбейт. Ошон үчүн баланын эмне үчүн ошол эчтеке сүйбөй, эчтекеге көңүлү болбой атканын табыш керек. Үйдө отуруп алып, жанакындай сиз айткан бардык методдорду көрүптүрсүз да. Эми остеопатка алып барып көрүңүз, көрөсүз. Остеопаттар өзгөрүү болот, бирок биз айта албайбыз, дарылап ийебиз депчи. Эч кимге айтпайбыз. Аны Кудай гана билет. Кандай болот? Кээ бирлер боюна бүтө албайт, бир жолу келет, ошондон кийин боюна бүтөт, 5-6 жылдык болбосо да. Кээ бирлер жарым жыл дарыланат. Ошондой эле сүйлөбөгөн баланы кээде кечинде энеси мага жазат. Эгерде биз баратып тез-тез бассак, артта бараткан, подождите меня дегенден баарыбыз токтой калып карасак, артта калып калган бала ушу баары кетип баратат деп чочугандан сүйлөбөйдү, сөз айтчы дейт, сүйлөм түзчү эмес. Кечинде эле ошол күнү сөз сүйлөдү. Кээ бир балдар болсо убакыт керек. Кээде айтат, муун гана башталды, эми мына өзү түстөрдү түшүнүп атат, түстөрдү айтып атат. То есть кайдадыр бир өзгөрүүлөр ар бир балада болот, бирөөнүкү өзгөчө. Биз сыйкырчы эмеспиз, анан сүф деп эле анан кийин сүйлөбөгөндү сүйлөтүп, жанакындай мындай эмоциялык жактан түнт болгон балдар сразу бирдеме болуп кетет. Өзгөрүү болот, бирок силер көзүңөр менен көрсөңүз, дайыма болот, бирок мындайбы чоңбу ал адамдын ичиндеги потенциядан, ал ичиндеги күчтөн таасир болот. Ошого байланыштуу. 167 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Менин апам 56 жашта. Бүгүнкү күндө өзү бухгалтер болуп иштеген. Бүгүнкү күндө башым деп калат, анан
акылы кишине эс тутуму сиз айтып аткандай начарлаганын байкап жүрөм. Витамин бердик, көп жардам бербей атат. Сиздерге кайрылсак болобу дейт. Сөзсүз түрдө кайрылыңыз. Мына жаз кезинде, жаз кез келгенде боор күчөйт. Боордун алсыраган боорлор болсо күчөйт. Боор тең баш менен байланыштуу. Ошон үчүн жаз кезинде мына баш жактан ар кандай эс тутум, эмоция жактан басышы, сүйлөшүү жагынан өзгөрүү боло берет. Ошон үчүн мына ушул азыркы мезгил сезип атат болуш керек, что өзгөрүү бар. Андан кийин бухгалтер болгондон кийин дайыма эсеп мээге абдан күч таасир болгондо эме келген. Дайыма баш менен мээ менен иштегенде ал адамдар дайыма эс алыш керек да. Ошон үчүн эми 59 деп атат, чыкканга чейин турмушу кандай мен билбейбиз да. Эми башка жактан да стресстер болуш керек. Бухгалтер катары эми бул оор жумуш да, эсептен тышкары стресс деген болот. Ар нерсе ойлор болот, өдөлдүй болот. Ошонун баары таасир тийгизген болуш керек. Ошон үчүн алып келиңиздер. Бул жазда сөзсүз түрдө баш менен иштеш керек. Бирок айтып коюңуз, ана мен сурайм. Баштан тышкары баш айтпадымбы, 8 көз менен байланыштуу болот. Кээ бирлер акыл жактан, эс тутум жагынан өзгөрүү болот. Эгерде мына момтип 5-точка деп коебуз, жан башка жыгылган балдар, кишилер жанакы тайгаланып урунганда эгерде мына могу жер кысылса, бир аз убакыт өткөндөн кийин баш жакта кысылат. Ошон үчүн жакшылап анамнезди чогултканда оорулардын баарын, кичинекейиңде эмне кандай жыгылуу болгонун баарын сураштырып келсе, биякта өзгөрүү болсо бул жерде да болот. Ошон үчүн мен айтайын, баардык эле жерде бул жер эмес, боорда, мына могу 8 көз деген сөөктө өзгөрүү болгон болсо, травма болгон болсо да эс тутумга таасир тийгизет. Негизи эле ушул урматтуу телекөрүүчүнүн суроосун улай эле айтып койсун, мен да суроо бергим келет. Жаш өтүп аткан, улгайып калган адамдарды деле ушу эс тутумдары начарлап баратса, сиздерге кайрылса жардам бере аласыздарбы? Конечно, жардам бере алабыз. Себеби остеопатиянын кол менен иштегенде адамдын өмүрү узарат. Өмүрү узарыш үчүн ал акыл эси да, эс тутуму да, андан кийин жүрүш турушу да оң болуш үчүн остеопаттар баарын теңдеп, мына могу бекеринен центральная линия деген, ошо орточо сызык деген сөздөр жок. Бекеринен келген сөздө эмес да. Адамдын денеси да ушул түз болуш керек, ичиндеги жаткан мүчөлөр да түз болуп жатыш керек, денесиндеги сыртындагы сөөктөр да түз болуш керек. Баары түз болсо, муундар туура иштейт, муундун ичиндеги ичагарды мүчөлөр жакшы иштейт, мээде туура иштейт. Ошон үчүн улгайган адамдар өмүрү узун болсун, анан акыл эстүү, баскан турушу да баары нормада болсун десеңер, остеопатка көрүнгүлө. Жылына 2 жолу, жазында күзүндө көрүнсөңөр, өмүрүңөр узун болот. Андан тышкары ал өмүр жөнөкөйлүү узун болуп, андан кийин төшөктө жатып калбай, басып күүлү күчтүү жүрөсүңөр. Негизи урматтуу телекөрүүчүлөр, бул биздин WhatsApp 0501 67 01 91 сандарына чалууга болбойт. Бир гана билдирүүңүздөрдү калтырыңыздар. Кээ бир адамдар чалып атасыздар. Эгер биз менен түз байланышта сүйлөшөм десеңиздер, анда студияга чалыңыздар. 67 01 91 сандарына байланышка чыксаңыздар, түз Бактылуу Шаршакеевнага өз сурооңуздарды жөнөтүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр алат. Дагы суроолор келип түшүптүр. Мен кош бойлумун, айтып коесуз, бу кандай витаминдерди жешим керек, жана баламды травма кылбай, болочок баламды травма кылбайш үчүн кантип этият жүрсөм болот? Рахмат дейт. Бул эми адамдын ар биринин өзүнөн болсо керек. Жок, мындай кош бойлуу болгон аялдарга айткым келет. Силер кадимки жүрүш турушунда мүмкүн болушунча жакшы нерсени көрүш керексиңер. Сулуу нерсени көрүш керексиңер, табигатты көрүш керексиңер, сулуу оюндарды көрүш керек. Баягы жакшы коркунуч боло турган кинолорду, телевизорду көрбөш керексиңер. Канчалык силердин көз алдыңарга сулуу нерсе, жакшы нерсе көрүнсө, ичиндеги балаңыз да ошончолук кубанат, жакшы өсөт. Это биринчиден. Экинчиден болсо, биз баардыгын кош бойлуу аялдарга баарын же дейбиз. Баарын жеңиз, бирок чең болуш керек. Бирөөнүн эле көп нерсе болбой, баардыгын тең кылыш керек. Бир. Андан тышкары остеопатка биз 3 жолу келип кеткиле дейбиз. 3 айында, 6 айында, 9 айында. Ошондо кош бойлуу аялдын мына бутунда өзгөчө бир точкалар бар. Буну айтып коебуз точка счастливого ребенка.
кичинекей баланын дене биринчи үйү деген эненин ичиндеги жатында болот. Ошол жерде ал эркин сезиш керек, эркин сүзүш керек суунун ичинде. Ошону биз жардам беребиз. Ошол баланын жакшынакай болуп өскөнүнө. Ошон үчүн убакыт өткөзүлгөн эчтеке эмес. 3 ай боло элек болсо, 6 ай боло элек болсо, төрөт алдында 9 айында остеопатка бир көрүнүп коюңуз, көрөсүз, төрөтүңүз жеңил болот, жакшы турабыз. 585 миң өткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Суроом бар эле. Апам 61 жашта, көп жылдан бери уйкудан кыйналып келет, уктай албай. Эмне себептен болушу мүмкүн, айтып бересизби? Рахмат, алдын ала дейт. Эми уйку жакта уйкунун себеби абдан көп. Биринчиден кыргыздарда уйку без деп коет го. Мына могу уйку без дегенде бул уйку без менен ашказан экөө эки эгизге окшоп чогуу иштейт. Демек биринчиден тамак жактан эмнени көп жеп атат, ошону алып салыш керек. Кээ бирлер таттууну, кээ бирлер аябай ачууну, кээ бирлер мына кычкылды жакшы көрөт. Ошону биринчи ошол жактан оңдош керек бир. Кээ бирлер аракты жакшы көрөт, кээ бирлер ичкиликти, кээ бир вино. Эмнени көбүрөөк ичип атасыз, ошону азайтыш керек бир. Экинчиден эми ушу уйкуга таасир тийгизгенде мээнин үстүндөгү кыртыштан тышкары эң түбүндө бизде мына могу баштын ичинде терең жакка катып койгон мына турецкая седлонун ичинде без бар. Ошол без денедеги башка бездерди туура иштете турган главный компьютер ушунун ичинде отурат. Ошону гипофиз деп коебуз. Алда катылуу. Жомоктордо айткат го, бирөөнүн өмүрү баягы өмүрүнө жетиш үчүн биринчи чымчыктын ичиндеги жумуртканын ичиндеги жанакы иненин түшүнүн башында гана ошонун өмүрү бар дейт го. Ошондой да биздин да табигат эмне үчүндүр эң мыкты, эң керектүү нерсени аябай мына терең катып койгон. Ушул жерге таасир тийгизе турган боло алсак, анда адамдын башка мүчөлөрүнүн бездери туура иштейт. А ошол уйку бездин ичинен уйку без деп бекер айтылган эмес. Уйкуга таасир тийгизген нерсени да баш аркылуу дарыласа болот. Урматтуу 021 менен бүткөн абонент, биз сөзсүз түрдө Бактыгүл Сасекеевнанын дарегин жана ошондой эле телефон номерин айтып кетебиз программанын соңунда. Ошондуктан аягына чейин көрүүгө сиздерди чакырып кетмекчимин. Менде суроо бар да, негизи эле мынакей улуу муундар дагы азыр жазып баштады, байкап атасыздар. Акыл эс тутумубуз негизи эле начарлап атат деп. Остеопатка кайрылыш керек экен. Андан тышкары эле негизи кандай витаминдерди, кандай жүрүм турумду оңдош керек, кандай тамак ашты жешибиз керек деген суроо жаралат да. Биз деле 50ден ашып калдык да, өзүбүз үчүн да билип алалык. Эми мындай өмүр узун болуш үчүн ар бирөөнүкү, мисалы аял кишилерде эми жыныс мүчөлөрү башкача иштей баштайт 45 жаштан кийин. Ошон үчүн атайлаган эми аял заттарынын эмелери болот, дарылары болот, чөптөн эле. Ошон үчүн бизге келген адамдардын эгерде баягы 45тен кийин ашкадан кийин эле эмне үчүндүр давлениялары көтөрүлүп, анан тердеп, анан кийин ысып, анан кийин бирде муздап, ушинтип болгондордун баарын айтабыз. Силер мына мурун жыныс мүчөлөрү кандай иштесе, азыр деле иштетиш үчүн чөп дарыларды ичиш керек, мурункудай иштеш үчүн. Ошондо туура болот бир. Андан тышкары адамдын комплекси бар. Эркектерге болобу, аялдар кишинеге 50+ 45+ деген витаминдердин комплекси болот. Ошонун баарын ичиш керек. Мисалы, мен деле уже 70ти караган кишимин, бирок мен ошо сизге айткан нерсени өзүм деле ичем. Мына витаминдин комплекси болот, 50+ деген нерсени ичем. Ошондой эле жана айткандай, мен өзүм аял кишимин, ошондой эле чөп дарыларды да ичем. Ошондо жанакындай симптомдор болбойт. Андан тышкары эс алыш керек уйку. Уйкуну убагында жакшы укташ керек, туура укташ керек. Сиз жана башында айттыңыз го, эртерээк жатып эрте турган эң туура болот эле. Адам деген 7-8 саат укташ керек. Эгерде уйку жакшы болсо, адамдын өмүрү да жакшы болот. Түнчүндө парасимпатикус деген нерв иштейт, ошол убакта адам укташ керек. А күндүз симпатикус иштейт, симпатикус убагында кыймылдаш керек. 60 болобу, 70ти карадыңызбы, 50дөсүзбү, 60тасызбы, кыймыл аракет болуш керек. Дене деген кыймылдаш керек. Кыймылдоо деген бул өмүр.
021 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? 1 жаш 4 айлык кызымдын тиштеринин эмалдарында ак нерсе пайда болгон. Врачтар бул кариес дарылаш керек деп атат. Бирок бир тишти 1 саат дарылайт экен, анча убакыт даже 1 мүнөт дагы оозун ачып бербейт. Эмне кылышты билбей атабыз, кандай кылсак болот дейт. Эми 1 жаш 4 ай экен. 1 жаш 4 ай болгондон кийин эмеси ооздун ичиндеги микрофлорасы кандай болуп атат. Андан тышкары ал берип аткан тамактын ичинде кандай бардык эле тамактарды жеп атабы бул бала. Ошондой тиштери өзгөчө болгондар өзгөчө гана 2-3 тамакты жейт деп энелери айтат. Азыр өзү карап көрсүнчү, бала 2 же 3 эле нерсени жеп атат. Ошону гана жакшы көрөт, ушуну жейт дейт. Андай болбойт. Биринчи эле тишке урунат. Анан ичиндеги микрофлора да өзгөрүлөт да. Ошон үчүн бардык нерсени жеш үчүн үстүңкү жаак сөөк менен астыңкы жаак сөөктүн кысылган эмес, кошулган жери болуп аткан мына могу жердеги бир баш сөөктө бир эле муун бар. Мына ушул муунду бошотуш керек. Андан тышкары сөөктөрүн өздөрүн бошотуш керек. Андан тышкары ар бир үстүңкү жаак бул деген эме өт менен байланыштуу болот. Боор менен байланыштуу болот. Ылдыйкы жаар жыныс мүчө менен байланыштуу болуш керек. Эми кичинекей бала болгондон жыныс мүчө эмес, жамбаш сөөк, жамбаштагы жаткан нерсе менен байланыштуу болот. Демек, эгерде остеопатка келсе, муну көргөн киши биринчи жамбаш сөөктүн ордуна келтиргенге аракеттенет, анан кийин мына могу денени тепе-тең бөлүп атпайбы, диафрагма деп. Диафрагманын астында өт менен боор жатат. Ушул жерде де кысылуу болуш керек. Могу 2 жердин баарын экөөнү бошотуш керек биринчиден. Андан кийин башка келиш керек. Башка келгенде адам денеси мына курсактын ичинде жатканда өсө баштаган убакытта мындай тегиз баш жок. Мына могу бет жагында бөлүнгөн 5 этаж болот. Ошол акыркы 2 этаждын ортосунда өзгөрүү бар. Ошонусуна таасир тийгизиш үчүн остеопаттар мына этаждар менен эле иштешет. Мына эң аягында анан кийин мына могу жерде эмне бар ошону кетириш керек. Себеби уже тиши бузулуп аткандан кийин 1,5 жылдан бери демек бул 2 жерлеринде проблемалар бар. 731 менен бүткөн абонент жазыптыр. Салам алейкум. Мен жумушума байланыштуу швейный цехте иштейм, бычмачы болуп 4 жылдан бери менин жумушум түн ичинде башталат дагы, мен күндүз уктайм. Сиздердин сөзүңүздөрдү угуп калдым, туура укташ керек деп. Меники демек туура эмес да дейт. Туура эмес, ошон үчүн түнкүсүн иштеген адамдар, жанакы айдоочулар, ошондой эле мындай түнкү смена болуп аткан фабрика, заводдордо иштегендердин кийин пенсияга чыккан убакта уйкуда жакшы болбойт. Себеби дене уже тескери айланып калганда. Ошон үчүн андайларга азыр айтып атпаймынбы, жаз күз остеопатка көрүнгөндөн тышкары мына могу неврологдор ар кандай витамин Б деген комплекстин дарыларын берет. Дары эмес, эми ошого чөпкө кошулган. Ошолордун баарын пайдаланыш керек. И денени жанакы күн түндөн кийинки башка иштебеген күндөрүн туура жатканга аракеттениш үчүн жанакындай дарыларды берет ошо неврологдор. Ошолорду эми дары эмес, неврологдор деле азыр абдан эме болуп калды, ылдаттык менен дарыларды бере алат. Эми бар эмес, бирок чөп дары кошулган ошондой дарыларды берсе, адам эс алат. Анан эс алганды үйрөнүш керек. Эми күн болгондон кийин түнкүсүн күндүз уктагандан кийин убакыт табыш керек. Уктагандан тышкары сыртта жүргөн. Себеби үйдө келет уктайт бөлмөдө, кеч түндө жумушка барат бөлмөдө, сыртты көрбөйт, чөйрөнү көрбөйт, көзү ачылыш керек, айлана чөйрөнү көрүш керек. 150 менен бүткөн абонент жазыпты. Саламатсызбы? Неберем бирге чыккан катуу ыйлаганда ээрип калып атат, көгөрүп калып атат деген суроо экен да. Ал мына бала ыйлаганда мынтип тырышып чиренсе керек, мына артка башы момундай кетет болуш керек ал баланын. Демек, мээнин жүлүндүн үстүндөгү кыртышта проблема и моюнда. Моюну төрөлгөндө моюну жок болсо керек, мына момунтип кысылып калган бала болуш керек. Баягы ташбака өзүнүн башын киргизет да, ошо төрөлгөн убакытта балдарды кээде сыгып чыгарат го. Ошондо баш мына могу денеге кирип
кысылып калат. Ошонусу ушул моюн жакта өзгөрүү болуш керек. И башка бүтүн жүлүм менен мээнин үстүндөгү кыртыш ошол челгабы кысылган, анан артка кеткен болуш керек. Ал бала мындай басып жүргөндө курсагы кичине томпоюп чыгат болуш керек. Баланы карап көрсө өзү болот. Анан көкүрөгүн карап көрсө көкүрөгү эме кысылып тоголок болбой, мындай сүйрүү болбой, мындай кысылган болуш керек. Биягы чыккан ушундай балдар анан жанакындай эрип көгөрөт. Эгерде эми 5 жашка чейин жеткизбей тезирээк батыраак алып келсе, мына момун баарын азыр пластилин болгон убакытта денени өзгөртсө болот. Убактыбыз акырында Бактыгүл Шаршакеевна соңуна келип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жерге бир нече мага билдирүүлөр келиптир. Баардыгы ушу сиздин даректи жана ошондой эле телефон номериңиздерди сурап атат да. Кене маалымат берип койсоңуздар, жана ошондой эле көбү сурап атышат. Иштөө графиктери кандай, каяка кайрылсак болот деп маалымат берип кетсеңиз болот. Эркин микрофон берейин. Бизде иштөө мөөнөтү экинчи күндөн баштап базар күнгө чейин иштеп, биринчи күнү иштебегенге аракеттенебиз. Себеби кичинекей балдарды ата-энеси алып келет да жумуш бүткөндөн кийин. Ошон үчүн суббота, базар күндөрүн биз атайлап иштейбиз. Андан тышкары иштегенибиз 9-дан баштап, эртең мененки 9-дан 6-га чейин көргөнгө аракеттенебиз. Эми ооруларды көтөрүп келгенде, эми аны менен такыр дарылап бүткөнгө чейин кээде 8, 9, 10-го чейин отуруп калабыз. Бирок негизи биздин иште тартибиз ушундай. Телефондорубуз болсо 552 02 99 99, болбошо 501 22 99 99. Ушул номерлер менен байланышсаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы берилбей калган же айтылбай калган суроолоруңуздарга кенен жооп алууга мүмкүнчүлүк болот. Урматтуу Бактыгүл Шаршакеевна Таңзаардан атайын келип студиябызга менин жана ошондой эле жалпы бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип, кылдаттык менен өз кеп кеңешти бергениңизге ийгилик, ыраазычылык билдиремин. Ал эми аткан таң менен сизге дагы ишиңизге ийгилик кааламакчымын. Чоң рахмат. Рахмат, жакшы. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин программа аяктаган жок. Мындан ары дагы дарыгерлердин кеңешин уланта бермекчибиз. Токтоп айтканда, мен программанын башында айтып өткөндөй эле, азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин бизге Кыргыз Республикасынын дагы бир ардактуу атактуу дарыгерлердин бири келип, кан тамырлар оорусу боюнча кенен 1 саат маалымат бермекчи. Ошондуктан биз менен чогулуңуздар. Эми алдыда сиздерди жагымдуу музыкалык тыноо күтмөкчү.